Жоқ, мен келдім намазға шамға шығып Шығып кеттің. Жана. Сен беке сүйді ойлы ғой. Жоқ, мен бақа елон қылып қойын әмін жаматқа елон қылып қойын. Жоқ, мен сізден мысалы мен сізден мешіттен ұрса сұрап кешім керек пе? Астаға сөйлешөлі, Мемет өлетші, ақылға келі өлі. Манткен эмне тол кеме? Жоқ, аке, ошо мен сізден сөйлешіп бүтірбедім болды, ақшаңызды тап кеттіңіз. Мен сізден ақша сұра емеспін, сіздің бір сом ақшаңыз ма керегі жоқ болды ошо. Қатты удар болды, ошо сатырсын алып қалдым ошо кешін тепкен көзім көріп алған, ошо сол көзім чо. Көзге қойып жіберді, теп жіберді, бычақ көтеріп тақуалап қалды. Роудуга арыз жазылганда Кудайдан коркпогон, камалып кетүүдөн коркуп, кечирим сурап, милициянын коштоосунда ооруканага бир нече жолу келген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таала чексиз мактоолор болсун. Жанакыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошентип дааватчыларга кол көтөрүү, аларды мечиттен кууп салуу иш-чарасы Токтогулда да катталып, керек болсо бычак колдонуп, адам өмүрүнө чоң коркунуч жаратууга аракет кылган, үрөй учурган факты катталды. Мамлекет эмне үчүн мындай экстремист радикалдарга көз жумуп келе жатат? Же ушундай радикалдар төраганын, же прокурордун, же министрдин баласына кол салгандан кийин көздөр ачылып, андан кийин аракет кылышабы? Эмне биякта чочумалар келип калды. Сага айтпадым. Сен беке эмне сүйлөп атасың? Жоқ, менің келгенім себептен Жоқ, сен эмне сүйлөп атасың? Чыгып кеттиң яка. Жоқ, мен келдім намазға шамға шығып Шығып кеттің. Жана. Сен беке сүйді ойлы ғой. Жоқ, мен бақа елон қылып қойын әмін жаматқа елон қылып қойын. Жоқ, мен сізден мысалы мен сізден мешіттен ұрса сұрап кешім керек пе? Камераға тартып қалған? Кекерік, қой берді. Қалай түсінайым? Бұлар таман көпті маған. Мен жасына қайтып тұрмыз. Мен ұлық келдім Бул видеодогу Чала Баатыр Кутунай Сыдыгулу, Токтогул районунун Шопок айылынын тургуну. Ал мечитке барган адамдарды сен кир, теге кирбесин, ал мындай, теге андай деп фитна чыгарып, мечиттин көзүрү болуп алган. Ошентип анын айылына конокко барган кишилер мечитке намаз окуу үчүн барганда, аларды мечиттен кууп, көк ала кылып уруп тепкилеп, кеминде бычакты көтөрүп өлтүрүүгө аракет кылган. Бүгүнкү күндө жигиттин абалы оор болуп, ооруканага жаткырылып, тепкиден улам бир көзү жакшы көрбөй калган. Демек дааватчыларды өлтүрсө боло берет деген кээ бир акмак Чаламолдо Динбузар Хамза Данияр дегендердин фатвасы дагы деле күчүндө окшойт. 2023 майдын 4-ү шам намазыма шамга баргам. Тааныш акем бар да, тааныш акем алда шамга келиптирди. Шам намазын окудук, шам намазын окугандан кийин ошо мечитте бир Кутунай деген аке бар. Тиги конок кишиге айтты да, сен неге келдиң бул жерге, мечитке деди да. Анан ошондо ал киши жооп берди. Мечит сиздин үйүбү, же Алланын үйүбү дегенде, айтыңыз сиздин үйүңүз болсо мен азыр чыгып кетем деди. Ал айтканда токтоп калды да, конок экенин уже билди да. Анан мени карады. Мен сага айтпадым беле мечитке бөтөн кишилерди алып келбе депчи. Мен айттым, бул жак конок болуп келген, мен муну алып келген жокмун. Мен намазга, шам намаз окуган келдим. Бул ушундай той болоптур келиптир. Мен байланышым жок дедим. Мен сизге баягыдан эле айткам, мечитке христиан келип намаз окуса дагы, аны эч ким мечитке келе албайт деп айткам. Мечит коомдук жай. Эч ким эч жака чыгара албайт. Десем, кийимин чечти жүрөшкө деди да, менчи. Сона Каныбектен аке, токто мен камера алып чыгайын деди да. Камера жок экен жанындачы. Камера жок экен болгону ошентип токтотоюн деген экен да. Конфликт болуп кетпеш үчүнчү токтотоюн деген экен. Мен артынан бараткан артынан тепкен тийбей алды. Барып жакамын кармалды. Жакамын кармап туруп эметти да, мындай жуулкулатты. Мен бир жолу көз жакка чаба берди.
Мен анын атын тааныбайт экен, кийин уктум, Кутунай деген бала экен, ошол айылдын тургуну экен да. 4-майда туугандар баардыгы барганбыз. Шопок деген айылга. Конок болуп. Конок болуп тойго барганбыз да. Туугандар баары келип жылкы сойгонбуз. Кой союп, ошол даярданып атканбыз да. Мечитке барып намаз окуп келе деп шамга мечитке барганбыз. Аны Аллага айтып калды, ар эле мындай чочун балдарды алып келбе деп айтпадым беле мен сага. Ушинтип калды да. А мен болсо айттым. Мечитке келип окуган, намаз окуган адамдарды каяктан келдиң, эмне үчүн келдиң, ушуну сурап турасыздарбы деп айттым да. Ошенткенде болбой эле шам намазда ошондон кийин экөөсү куалап чыкты. Анда 1-2 жолу чаап жиберди да. Анан экөөсү кетип калды ан. Шам намаздан кийин Кутунайдан нормально сүйлөшүп алабыз эми келип, ынтымакташып. Ошентип шам намазда башталган Кутунайдын отурганы Куптанда да уланган. Куптанга келдим кайрачы. Куптандан кийин ушундай отуруп калганда мен айттым да. Жамаатка айттым да. Жамаат, урматтуу туугандар. Мен бул сиздердин айылыңыздарга конокко келдим, тойго келдим. Ушу менин келгеним себептүү бул баланы уруп койду. Эмнеге мындай чочун балдар келет деп бул өзүңөрдүн балдарыңар уруп койду бул. Ушул туурабы дедим, сен сүйлөө бул жерден сен сүйлөө деп атты. Колунда бир дептер бар экен, бир китеппи. Анан ошону менен тиги баланы урду да. Эмне бияқта чочун балдар келип калды. Сага айтпадым. Сен беки эмне сүйлөп атасың? Жок, менин келгеним себептен Жок, сен эмне сүйлөп атасың? Чыгып кеттиң яка. Жок, мен келдим намазга шамга чыгып Чыгып кеттиң. Жана. Сен беки сүйлөп эле кой. Жок, эми бияка элон кылып коеюн эми жамаатка элон кылып коеюн. Жо мен сизден мисалы мен сизден мечиттен уруксат сурап кетишим керекпи? Анын ошол жерде телефонум бар болчу, камераны ачып жибердим. Анткени анда мурунда болгон да, ошон үчүн мен телефонду ачып жибердим да. Анда мурунда болгондо ошол башталганда мен сразу ачып жибердим камеранычы. Ачканда ошо камера түшүп калды. Тигини сен чыгып кет деди мечиттенчи, кане экеничи. Чыгып кет деди мечиттен. Анан чыгып кет деди, мен камераны ачканда мени көрдү дагы. Анан эме менен китеп менен мени кое берди да, блокноттун китеп мененчи. Мен кое берди. Анан телефон түшүп кетти. Телефон алгыч алып чуркап келди. Жанында болчу да мындай. Башыман кармады, чачыман кармалды. Кетип тебирди да көзгөчү. Анан ошентип ажыратып калдык. Мейлдедим кетип атканда мен артыман эме бычак алып чуркаптыр да, мен аны көргөн жокмун. Жанындагылар ачты да. Көзгө коюп жиберди, терип жиберди. Бычак көтөрүп да кубалап калды. Анан биз бозо эшикке чыгарып тиги баланчы, коюп айке тынч эле сүйлөшөлү. Тезек болбой бычак көтөрүп ушундай чуркагандан мечиттин эшигинин сыртынан мен жаап аны сыртка чыгарбай кармап калдым да. Ал бала болсо бети баягы көзү эметип мындай шоковой состояние түшүп мындай эч нерсе билбей калды да, эшикке качып чыккан да тиги балачы. Катуу удар болду, ошо сотрясение алып калдым ошо. Ошо кечин тепкен көзүм көрбөй калган, ошо сол көзүмчү. А мен сени айылдан чыгарып берем деди. Көлдө ушундай болуптур, айылдан чыгарып бериптир. Мен айттым, мени сиз эч кандай айылдан чыгара албайсыз. Мен эч качан сиз айылдан чыгара албайсыз. Мыйзамдуу түрдө дагы мындай да чыгара албайсыз дедим да. А мен нарындан келгенде жестелерим бар болчу. Мечитке барып намаз окуп келе деп 100 жесте. Биякта эл көп, бияка барып намаз окуп келе деп анда кошо алгам. Алар да ушундай күбөгө туш болуп жаман таң калып калды. Мечиттин ичинде каратисттер пайда болуп калган го деп мындай. Мечиттин ичинде мындай жүгүрүп келип тебип, мындай бул жакшы эмес бул депчи. Мындай. Айылдан кууп чыгып коем деп айтты дейт досторучу. Ошентип айылдан чыгарып жибергич, дааватчыларга кеги бар Кутунайдын үстүнөн РОУДга арыз жазылганда, Кудайдан коркпогон, камалып кетүүдөн коркуп, кечирим сурап, милициянын коштоосунда ооруканага бир нече жолу келген. Дедим да, арыз жаздым. Өзүмдү өзүм коргой алам дедим да. Башка жол менен кантип коргоюн? Бар сени коркутайынбы, үркүтөйүнбү? Мен ушул жол менен чечем мен дедим. Ошо кечирип кой, мен мойнума алам, кетирдим деп ошентип айтты да. Кече эртең менен келди, кече кечинде келди. Мен кечире албайм дедим. Мындай дедим, сиз экөө суу талашып кетип, урушуп кетипчи. Анан сиз мени ушинтип уруп койгондо, кечирип койуш оңой эле болчу сиз дедим да. Сиз мечитке киргизбей атпайсызбы? Мен 5 мал намаз ошол жерде окусам, мечитке менден уруксат сурап кел деп мага үстөн боласыз. Кийин баладан пайда чыкпаган соң, анын ата-энесине 10 000 сом өлчөмүндө акча карматып кетип калган. Кийин эми сенин үстүңдөн арыз жазам деп коркута баштаган. Сиягы ушинтип акча менен карматып, коркутуп койсом, арызды алат. Маселе жайылбайт. Камырдан кыл сууругандай чыгып кетем деген го балакай кыска оюнда. Муну кыз бозуп энесин коркутат деп коет. Өзгөрүп калат ушундай. Кээ туруп эле бир адамдар келип кетет биякачы. Ошо устаздар келип кетет да. Ошондой келип кеткенден кийин эле
ушундай иш аракеттер болуп баштады да. Ошо алып койгондор ошо Абузар бар, ошо жана уюштуруп аткандардын эң каттасы да. Усман деген бар. Ошонун шакирттерден уруп аткандар барчы. Балаларды уруп сеп, мечиттен кубалаткандардын баары ошонун шакирттери да. Ал бала да айтып калды, мага келди, жана урган бала келди, Абузар келди, ушинтип жалдырап, ушинтип атат деп айтты да. Үй бүлөсүнө дагы тиги барып 10 000 сом берип жүрүптүр. Анан жана бизге айткан, алып барып берип койгула кайта. Албазын апамы, албазын алды, 10 000 сом албазын берип койгула деп айтты да бизге. Кийин анын акчасын тездик менен алып кетүүсүн талап кылып телефон чалган. Мен короче акчаңызды алып келип койдум. Акчаңызды алып кетсеңиз үйдөгүлөргө берип койсузду. Арлен. Акчаны алып келдим, келип алып кетип алыңыз. Жашнакай эле сүйлөшөлү, Арлен. Жок аке, болду, мен жакшынакай сүйлөшө албайм. Мен сизге айткычы сөзүмдү айтып бүттүм, болгон акчаны алып кетиңиз, болду. Мен сизден акча сурадымбы? Жашнакай сүйлөшөлү, Мемет билечи, акылга келип эле. Анткени эмне болуп эме? Жок аке, ошо мен сиз менен сүйлөшүп бүтүрбөдүм, болду. Акчаңызды алып кетиңиз. Мен сизден акча сурап эмесмин, сиздин 1 сом акчаңыз мага кереги жок, болду ошо. Сөздүн кыскасы мындай бөлк ал десе баш алган Кутунайды жана анын устаздарын жоопко тартуу кажет. Антпесе мындай радикалдар Кыргызстан үчүн өтө чоң коркунуч жаратуусу мүмкүн. Буйруса иштин кандай жүрүп жаткандыгы боюнча маалымат берип турабыз. Ушул жерде айта кетүүчү дагы бир маалымат. Мына бул МШ аттуу киши эсиңиздерде болсо Жалал Абад облусунун Сузак районундагы бир мечиттин имамы болуп, ошол жерде жашап, мечитти каттап турган бир тургунду жок жерден күнөөлөп, сен якын инкардын мүчөсүсүн, сага окшогондорду казыят мечитке киргизбеш керек деп айткан деп, аны мечиттен кууп, кеминде бетин айыра салган. Кийин ал жигит сотко кайрылып, имамды мыйзам чегинде жазага тартууну суранган. Натыйжада Жалал Абад шаардык соту бул кишиге карата 2 жыл пропорциялык тартипте эркинен ажыратып, 27 000 сом өлчөмүндө моралдык жана материалдык айып пул салган. Айта кетүүчү жагдай, кимди-ким бирөөнү жок жерден айыптап, ага кол көтөрүп, өз билемдик кылса, аларды да мына ушундай, балким мындан да оорураак жаза чаралары күтүп турат. Ошондуктан эсиң барда этегиңди жей. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.